УТРК Чүй телеканалында Саресеп көрсөтүүсү кызматыңыздарда Жанара Эсенова. Бүгүнкү биздин чыгарылышыбызда дал ошол Чүй облусунун Сарыөзөн жергесинде жыл ичинде аткарылган алгылыктуу иштеринин жыйынтыгы жана келерки жылга коюлган милдеттери жана ошондой эле пландары жөнүндө кеп учугун улайлы деп чечтик. Ал эми бүгүнкү биздин эфирибиздин алгачкы мейманы темабызга ылайыктуу эле жыл жыйынтыгы 2023-тө Чүй району боюнча биз толук маалымат менен сиздерди жана биз бололу деп атайын Чүй районунун акими Алмаз Аттокуровду чакырып турган учурубуз. Саламатсызбы, Алмаз Анарбекович? Саламатсызбы. Кош келдиңиз биздин студиябызга. Мынакей өзүңүз байкагандай эле биздин темабызда ушул жыл жыйынтыгы дегендей эле мынакей ушул Чүй району боюнча толук маалымат алабыз деген ойдобуз бүгүнкү биздин жарым сааттык эфирибиздин алкагында. Анан алгач эле деги эле мынакей сиз ушул иштеп жатканыңызга 5 ай болсо дагы ушул Чүй району боюнча канчалык деңгээлде кабардар экениңизди билүү максатында негизи эле Чүй району боюнча учурда калктын саны канчага жетти, райондор, айыл аймактар жөнүндө баштасак. Саламатсыздарбы, урматтуу теле көрүүчүлөр, саламатсызбы? Чүй району жалпысынан бул улуттук статистика комитетинин маалыматына ылайык 59225 адамды түзөт. Анын ичинен эркектердин саны 29569, аял кишинин саны 28873. Чүй району жалпысынан 10 айылдык аймактан турат. Булар Чүй, Акбешим, Ибраимов айыл өкмөтү, Кошкоргон, Кегети, Сайлык, Шамшы, Бурана, 11 жылга жана Искра. Жалпысынан 10 айыл өкмөттүн 9 айыл өкмөтү бул жанагы дотацияда турган айыл өкмөт болуп саналат. Бирок биз ал айыл өкмөттөрдүн дотацияда отургандыгына карабастан райондук мамлекеттик администрация, Чүй облусунун ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгү ошол райондун социалдык экономикалык маселелерин чечүү боюнча алгылыктуу иштерди алып барып келе жатабыз. Чүй району боюнча жалпысынан ушул бюджет боюнча пландалган болжол 148 миллион сом болгон болсо, биз аны 11 айдын жыйынтыгы менен 155 миллион сомго жана планды ашыкча аткарууга жетиштик. Бул да болсо биздин ошол райондук салык башкармалыгынын мындай жакшы жүргүзүлгөн саясаты, жумушу деп билебиз. Ал эми жергиликтүү бюджет план боюнча 98 миллион болгон болсо, аны дагы биз 107 миллион сомго аткарып келатабыз. Бул дагы болсо быйылкы жылга, башка жылдарга салыштырмалуу быйылкы жылдын жетишкендиктеринин бири экен да. Анан ушул эле учурда мен көрүүчүлөрүбүзгө бир эскерте кете турган болсом, бизде түз эфир, андыктан Чүй районуна тийиштүү өзүңүздөрдүн пикириңиздер, сунушуңуздар, сурооңуздар болсо, албетте бизге түз эфирге чыксаңыздар болот. Байланыш телефондору 0312 67 01, ал эми WhatsApp номерибиз 0501 67 01 91. Анан дагы бир эскерте кетүүчү жагдай, урматтуу теле көрүүчүлөр, WhatsApp номерине коңгуроо үн коштоо жана видео жөнөтүүнү кабыл ала албайбыз. Бир гана жазуу түрүндөгү SMS-иңизди биз кабыл алабыз деп кетели. Ал эми андан ары темабызды уланта бере турган болсок, мынакей жогоруда ушул жетишкендиктер жөнүндө айта кеттиңиз. Негизи эле ушул ашыкча бюджетти, ашыкча каражаттарды албетте бул инвестиция же болбосо долбоорлор аркылуу келген каражаттар болуп калдыбы, же салыктын гана негизинде түшкөн каражаттарбы? Салык. Бул салык жөнүндө мен айтып өтүп кеттим. Атайын план коюлат жергиликтүү бюджетке, анан республикалык бюджеттен. Ошол пландын аткарылышы боюнча мен азыр кыскача айтып кеттим. Ал эми негизи эле ушул учурда Чүй району негизи эле ушул айыл чарбага багытталган райондордун бири болуп эсептелинет. Анан дагы баарыбызга белгилүү болгондой эле ушул суунун башында турасыздар. Ал эми жалпы эле район боюнча, облус боюнча көйгөйлөрдүн бири бул албетте сугат иштеринен жазында башталат эмеспи? Анын баары ошол эле ирригация жана башка ошол суу чарбасына тийиштүү көйгөйлөр. Анан быйылкы жылы ушул жылдын эсебинде бул маселе кандай каралды?
Туура айтасыз, Чүй району бул абдан суунун башы болуп эсептелген район болуп саналат. Себеби бизде Шамшы суусу бар, Кегети суусу бар, Кызыл суу дарыясы бар. Анан бул райондо жалпысынан эл, Чүй районунун эли бул мал чарбачылык менен жана дыйканчылык менен алектенишет. Ошол себептен ушул дыйкандарга, ошол жана жер иштеткен биздин жарандарга ошо сууну жеткизип берүү боюнча ошол айыл өкмөттөр тарабынан, райондук мамлекеттик администрация тарабынан, биздин облустун ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгү тарабынан бир топ иштер жасалып келатат. Суу боюнча айтып кете турган болсом, бизде ошо Осмон алыш деген каналыбыз бар. Ошол жалпысынан 22 километр чакырымды түзөт. Бул ошол жанагы Азия өнүктүрүү банкы аркылуу банкы тарабынан 4 миллион долларга ушул жылдын мына октябрь айында курулуш иштери башталды. 4 миллион АКШ долларына. Бул 22 километр каналдын 17 километри бул жанагы бетон куюу жолу менен, калганы 5 километри бул жанагы тазалоого жатат. Анан бул каналдын өзгөчөлүгү бул жанагы атайын азыркы заманбап жаңы технология менен салынып атат. Бул жакта жанагы атайын жанагы арматура, оппозитный арматура деп коет экен. Ошолордун негизинде жана геомембранасы менен, то есть бул жерде жанагы суу жоготуу азаят да. Мына бүгүнкү күнү Шамшы суусунда 8 куб, 10 куб суу агып келип аткан болсо, жана суу жоготуунун эсебинен 2 куб, 3 куб эле суу эме болуп атат да. Себеби ошол Шамшы суусунда разлом деп коет. Ошондо 3 тектонический разлом бар. Ошол разломдон суунун жоготуунун көлөмү абдан көп. Ошол себептен бүгүнкү күнү жанагы БСР, БДР деп коет. Бул жана суточный суу сактагычтар, анан декадный суу сактагыч деп коет. Ошолорду куруу боюнча иштер жүрүп жатат. Анан ошол Шамшы суусуна, Шамшы дарыясына бул мега проект деп койсок болот. Бүгүнкү күнү ошол суу чарба агенттиги тарабынан жана техникалык, экономикалык эмеси эсептелип чыгып азыр бүткөнү жатат. Ал бүтүп, анан ошол республикалык бюджеттен акча каражаты чечилип кала турган болсо, ал жерге аябагандай чоң суу сактагыч курулуусу күтүлүүдө. Ооба, мынакей сөзүңүзгө аралжы ушул эле маселе эсиңизде болсо керек, кабарыңыз болсо керек. Былтыркы биринчи курултайда ошол көйгөйлөрдүн бири эле Шамшы суу сактагычына ошол суу сактагыч куруп берүү. Бул ошондо быйылкы жылдын эсебинде айтылган курултайда айтылган кандай көйгөйлөрдүн чечилүүлөрүнүн бири болуп эсептелеби? Негизи эле ошол курултай мынакей экинчи курултай болуп өттү. Биринчи курултайга салыштырмалуу айта кетсек, ушул эле Шамшы суу сактагычы болчу, алыскы жерлерде жайгашкан мектеп болчу. Тагыраак айта кете турган болсок, ошол эле Кегети Совет айылында таза суу менен камсыздоо, Шамшы айылындагы суу сактагыч куруу жана Прогресс айылындагы орто мектеби жөнүндө чоң көйгөйлөр жаралып, ошону эл алдына айтылып, сунушталып, киргизилген. Ал эми быйылкы жылы ошонун канча пайыз аткарылды жана быйылкы курултайда ушул Чүй районунан дагы канча делегаттар барып, дагы кандай көйгөйдү, кандай маселелерди көтөрүштү? Туура айтасыз, ушул жылдын 15-16 декабрь күнү экинчи элдик курултай болду. Ал курултайга республика боюнча ушул райондук мамлекеттик администрациянын жетекчилери, мен өзүм жеке да катыштым. Ал жерде аябагандай көп ошо социалдык маселелер, ошонун ичинде мына суу маселеси, мектеп, ФАП, жана жолдорду асфальттоо маселеси, суу дегенде бул таза суу, анан жанагы эгин суу, сугат суусу айтылат да. Анан бул ошол биринчи курултайда айтып өткөн жанагы Шамшы дарыясына суу сактагычты куруу маселеси, бул жана мен сөзүм башында айтып өткөндөй, бул мега проект да. Бул республикалык бюджеттен аябагандай көп өлчөмдө акча талап кылынат. Анан андай проектлерди алдын ала эсептеп жанагы ТОсун жүргүзгөнү да бир топ убакыт кетип калат экен да. Ал азыр мына бүгүнкү күнү аягына чыгып калды. Ал чыгып калгандан кийин акча булагы Кыргыз Республикасынын өкмөт тарабынан чечилип кала турган болсо, бул албетте
курула турган проект. Бул Качан бүтөт, качан курулуп баштайт, ал али мерчемделүү боюнча пландалган, себеби бул аябагандай көп акчаны талап кылат да, ошондуктан бул ушундай курултайда айтылган маселенин баары аткарылат демекчимин. Бирок кээ бирки маселелер бар экен, ушундай убакытты, акча каражатын, жанагы ошо акча булагын аныктаганга чейин мындай чечүү мүмкүн эмес да. Анан сиз айтып өткөн жана прогресс айылындагы мектеп боюнча, ал мектеп дагы ошо биринчи элдик курултайда айтылып, анын үстүндө биз иш алып барып жүрүп, ошол Чүй облустук жанагы курулуш башкармалыгы, капиталдык курулуш башкармалыгы тарабынан 3 жолу тендерге берилип, тендер өтпөй, анан азыр жанагы түз келишим түзүү менен ошол бир жанагы куруучу компанияга берилгени жатат. Бул мектеп дагы 24-жылы бүтө турган мектеп. Бүтөт бул мектеп. Анан дагы болсо ошол эле жол маселелери болчу, Жол маселелери негизи быйылкы жылда негизи эле ушул республика боюнча, анын ичинде область боюнча дагы көптөгөн объектлер жаңы салынды, инфраструктуралар өзгөрүлдү. Ошонун катарында Чүй облусу кандай жетишкендиктерге жетти? Канча объектлер боюнча, канча инфраструктураны оңдоо боюнча иштер аткарылды? Жалпы айтып өтө турган болсом, эми жумуш абдан көп жасалды. Бул эми жанагы ошол эле мектептерди чатырларын оңдоо, капиталдык ремонттон өткөзүү. Бизде мына Калыгул айылында бир жаңы мектеп быйыл эксплуатацияга берилди. Кошой айылында быйыл дагы мына 31 декабрь ушул жыл бүткөнгө чейин дагы бир мектеп берилгени жатат. 4 километр Шамшы айыл өкмөтүндө жол асфальтталды. Андан башка суу түтүкчөлөрүн алмаштыруу боюнча иштер жүрүп жатат, таза суу боюнча. Жанагы библиотекаларды, китепканаларды ремонттоо боюнча, жанагы маданият үйлөрүнүн эми бул ар бир айыл өкмөт боюнча мен айта турган болсом, алсак мисалы үчүн ушул Тагыраагын эң негизги көйгөйлөр болуп айтылып келген Кегетидеги Совет айылындагы таза суу киргизилдиби быйыл? Таза суу боюнча бул Бурана айыл өкмөтүндө ошо 1 километр 700 метр жерге суу түтүкчөлөрүн алуу боюнча жумуш жүрдү. Кегети боюнча Советская бул боюнча жумуш бүгүнкү күнү жүрүп жатат. Жалпысынан жүрүп жатат. Биз аягына чыгабыз. Анан мен айтайын деген бул жалпысынан ушул 2023 жылы ишке ашкан долбоорлор боюнча бул жалпысынан 217 миллион сомго райондо ушул жумуштар аткарылды да. Бул жерде ошол биздин жанагы райондун өнүктүрүү фондунун акчасы бар, облустун өнүктүрүү фондунун акчасы бар. Анан ар кандай жанагы эл аралык донорлордун жардамы менен бүткөн объектилерибиз бар, курулуп жаткан. Мына бүгүнкү күнү дагы мына жылдын аягына чейин 2 ФАП эксплуатацияга берилгени турат. Эми жумуштун баары кез-кези менен ирети менен аткарылып келатат. Негизи бүгүнкү биздин темабыз ошол жыл жыйынтыгы болгондуктан албетте ушул 2023 жылы аткарылган Чүй району боюнча олуттуу иштердин катары менен азыр бөлүктөрү менен айтып келе жатабыз. Анан алдыда да бизде убакыт бар, андыктан урматтуу көрүүчүлөр, эгерде биздин темага тийиштүү өзүңүздөрдүн кандайдыр пикирлериңиздер болсо байланышка чыксаңыздар болот. Байланыш телефондорун экрандан көрүп жатасыздар деп туруп, анан жолугуруда биздин ушул маегибиздин башында эле ушул салыктан түшкөн каражаттар жана андагы жетишкендиктер жөнүндө айта кеттиңиз. Анан бул жерден суроо пайда болот. Дал ушул салыктын чогулушунун себеби ким аркылуу болду, кайсыл тармак аркылуу болду жана аны жумшоо кандай иш арада жүргүзүлөт? Бүгүнкү күнү баарыбызга маалым, Кыргыз Республикасынын министрлер кабинети тарабынан салык саясаты аябагандай жакшы деңгээлде жүрүп жатат. Бул жанагы көмүскөдөгү акча жүгүртүүлөрдү ачыкка чыгаруу болуп саналат. Бул ошол эле жанагы ККМ машиналарын орнотуп, биз дагы ошол райондо ККМ машиналарын орнотуу боюнча акысыз түрдө 200 ККМ ишкерлерге берилди. Азыр мындан ары дагы ошо ишкерлер менен
биз иш алып барып атабыз. Жанагы ушу ККМ автомат машиналарын коюу боюнча. Андан сырткары жанагы салык чек, требуй чек деп жүрүп атпайбы? Биздин райондон ошол жана мобилдик телефон утуп алган адамдар бар. Анан кийин ошол ар бир магазинге, дүкөнгө, базарга барганда ошол чекти талап кылуу боюнча биз ошо салык кызматы менен биргеликте элге түшүндүрүү иштерин жүргүзүүнүн натыйжасында ушундай көрсөткүчтөргө жетип атабыз. Соода аркылуу экен да, соода жүргүзүүнү аркылуу. Ал эми мисалы үчүн дыйкандар менен иштөөдө дагы кандайдыр дыйкандардан салык, аларга шарттарды түзүү максаты кандай болуп жатат? Негизи өзүңүз баса белгилегендей, Чүй району дал ушул айыл чарба багытына багытталган региондордон болгондуктан, албетте бул жерде байма-бай иш дал ушул дыйкандар менен, фермерлер менен жүргүзүлсө керек. Эми дыйкандарга эң негизгиси эле бул бүгүнкү күнү шарт түзүп берүү да. Шартты биз кандай түзүп беришибиз керек? Бул суу маселеси, үрөөн, анан кийин жанагы жер семирткичтер, анан кийин тийиштүү техника. Ал шартты күйүүчү май, анан ал шарттарды биз ал күчүбүздүн жетишинче түзүп берип атабыз. Анан эми дыйкандын эгини жакшы болсо ал базарга алып барып сатат. Малы жакшы болсо барып этин сатат. Анан ошондон пайда табат да булчу. Анан биз бүгүнкү күнү райондо ушундай бир саясат жүргүзүп атабыз. Ошо ар бир айыл өкмөттө ушул айыл өкмөттүн техникалык базасын чыңдоо боюнча. Себеби райондо айыл өкмөттөрдө бул бүгүнкү күнү техниканын абалы, саны абдан аз жана жетишсиз да, сапаты дагы начар. Мына биз райондо быйыл эле айыл өкмөттөргө 2 мусоровоз, мусор жана ташуучу машина алдык. Бир жанагы саркынды сууларды соруп ала турган машина сатып алдык. Мына Искра айыл өкмөтүнө биз ушул 31 декабрга чейин Кытайдан жанагы 6 миллион сомго экскаватор алып атабыз. Бул техникалардын жардамы менен биз ошол элдин жанагы муктаждыктарын мындай жеңил чечебиз деген ойдобуз. 24-жылга дагы биз бир топ техникаларды алабыз деп пландаштырып атабыз. Мындан кийин ар бир айыл өкмөттө биз ушул жанагы муниципалдык ишкана ачалы деп атабыз. Ичинде ошол тийиштүү ошол районго мындай керек болгон техникаларды сатып алуу боюнча биз бул багытта иш алып барабыз. Түшүнүктүү. Эгерде андай ишканалар ачыла турган болсо, жумуш орундары дагы пайда болот да. Жумуш орду албетте. Ал эми негизи эле жумушсуздук боюнча, социалдык абал Чүй району боюнча кандай? Жумушсуздук боюнча бизде эми жалпысынан 23-жылы 37 жумуш орду пайда болуптур. Бул жанагы кичинекей чакан ишканалар. Анан биздин райондо эң мындай жанагы жападан жалгыз бир чоң жанагы фабрикабыз бар. Бул кеземе жип чыгаруучу, кеземе чыгаруучу фабрика. Ал жакта бүгүнкү күнү 120 киши эмгектенип келе жатат. Ошол эле текстиль транс фабрикасы, бул жана Кыргыз Орус өнүктүрүү фондунан булар 19 миллион доллар насыя алышып, бүгүнкү күнү жаңы технология, жаңы машиналарды алып келип коюп, ушул мына келерки жылы февраль-март айында ошол машиналарын ишке киргизгени жатышат. Ал машиналар ишке кирип кала турган болсо, дагы 100, минимум 100 кызмат орду менен адамдар, биздин Чүй районунун адамдары камсыз болот. Андан сырткары бизде Чүй районунда 202 гектар бул жанагы өндүрүш зонасы бар. Атайын 202 гектар жер трансформация болуп, бүгүнкү күнү ошол жерге чоң-чоң завод, фабрика, ишканалардын салынышы күтүлүп жатат. Ошол Чүй районунун үмүтү ошол 202 гектар жерге завод, фабрикалар ачылып кала турган болсо, ал жакта жок эле дегенде 3000 жумушчу орду түзүлгөнү жатат да. 3000 деген эми бул биздин Кошуна, Ысык Ата, Кемин районунан дагы адамдар келип мындай иштеп жакшы чоң ири масштабдуу кандайдыр бир акыбал түзүлмөк экен. 202 гектар. Бүгүнкү күнү Кыргыз Республикасынын өкмөт тарабынан, министрлер кабинет тарабынан 200 миллион сом
акча каражаты бөлүнүп берүүсү күтүлүүдө, ошол жерге жана инфраструктураны түзүү боюнча газ, суу, свет, жол баарын коммуникацияны алып барып киргизип, себеби жөн жаткан жерге эч кандай бир инвестор ишкер келип ишин улантпайт экен. Аларга бир жок эле дегенде эң жөнөкөй шартты биз түзүп берип кое турган болсок, эми 202 гектар деген жер бул абдан чоң. Албетте ири жер. Мисалы үчүн ал боюнча кандай иш мекеме же болбосо кандай фабрика, завод деген сыяктуу кандайдыр мерчемделгендер барбы? Алсак кандайдыр бир инвесторлор өздөрүнүн пикирлерин, сунуштарын айтып. Буга чейин мен иштеп турган кезде эле ал жерге базалитовый завод ачабыз деп кишилер келип, ишкерлер келип, ал боюнча завод курулушу күтүлүүдө. Кратос деген орус Россиядан бир компаниясы. Бул завод жанагы минералдык удобрение эгиндерге ошондой салабыз деген проектлер бар. Венгриядан бир компания келишти. Булар жанагы күндүн нурунан электр энергия чыгаруу боюнча ошол жерге 202 гектарга коелу деп да келишти. Анан эми бирок бүгүнкү күнү ал жерди биз аябай кандай мындай сарамжалдуу пайдаланышыбыз керек. Биздин Кыргыз Республикасынын президентинин Чүй облусундагы ыйгар мыктуу өкүлү Канат Сагынович айткандай, ал жерге ушу Чүй облусунда ушу агропромышленный комплекс жок экен. Ошо агропромышленный комплекс багытында ошол жерге ишкерлерди тартсак деп атат да. Себеби ошол жерде жанагы минералдык удобренияларды чыгарган, жанагы айыл чарба техникаларын чыгарган, ошо айыл чарба, мал чарбага байланыштуу жалпы айыл чарба мындай багытындагы бир комплекске айлантсак деген. Себеби андай Чүй облусунда эле эмес, республикада жок экен да. Бул чоң ачылыш болмок экен да, эгерде ал ишке ашып кете турган болсо. Эми биз ошентип бүгүнкү күнү пландаштырып жатабыз. Анан дагы эми алдыда көрөбүз. Ал жерди биз азыр инфраструктурасын жакшыртып, анан кийин инвесторлорго биз сунушташыбыз керек да. Сөзсүз түрдө. Анан мынакей жер жөнүндө сөз болуп калды. Деги эле ушул жер маселеси Чүй районунда кандай жагдайда турат азыркы кезде? Ошол эле жайыт жерлери, турак жай жерлери, негизи эле ошол Чүй районунун жарандары толук кандуу дал ошол өздөрүнө тийиштүү үлүштөргө ээ жана аны иштетүүдөбү? Туура айтасыз. Бизде жалпысынан 28 000 гектар жерибиз бар. 28 670 гектар бул. Анын ичинен 27 000 гектары бул сугат жер, анан кайрак жерибиз 1668 гектар жер. Андан сырткары жана ФПСтин жерлери бар, бул 5000 гектарга чейин. Дагы эмне дедиңиз? Негизи бардыгы тең дагы өздөрүнүн тийиштүү үлүштөрү менен камсыз болгон болсак, ошол эле жерлерди мыйзамдаштыруу боюнча, кызыл китептер менен камсыздоо багытында кандай иштер жүргүзүлдү? Сурооңузду түшүндүм. Сиз бул жер мунапысы боюнча айтып атат окшойсуз. Жер мунапысы боюнча атайын райондук деңгээлде бизде комиссия түзүлгөн. Комиссияны Чүй районунун акиминин мен биринчи орун басарым жетектейт. Бүгүнкү күнү бизге комиссиянын дарегине 1588 жаран кайрылып, ошол комиссия тарабынан каралып, бүгүнкү күнү ошол 317 арыз каралууда жатат. Жалпысынан 82%га биз ошол жер мунапысы жөнүндө жанагы министрлер кабинети токтомун аткардык. Анан бул жерден айтып кетишибиз керек, урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич тарабынан ушундай элге шарт түзүлүп берилип атат. Ошол жанагы жер мунапысына кирген объектилерди ошол жер укугун каттап, камсыздап берүү боюнча үлүштөрүн тең бөлүп, себеби Чүй районунда дал ушул багытта бир көйгөй жаралды эле. Жер үлүштөрүн баягы кошуналар бир өздөрүнө тийиштүү болгон үлүштү туура бөлө алышпай. Бул дагы болсо да өз кезегинде туура эмес бөлүшүп калганын негизинде. Андай маселелер бүгүнкү күндө эле бар. Аны ошол айыл өкмөттүн деңгээлинде ошо жер адиси бар. Алар барышып жана биз азыркыга чейин андай көйгөйлөр жаралып келет. Эми жанагы арыгын бир аз мындай кандай десем, өзүнүн чек арасынан
чыгып кетип айдап коюшуп, анан барып комиссия түзүп, ал маселе ошол айыл өкмөттүн деңгээлинде бүгүнкү күнү чечилип келе жатат. Андай фактылар аз эле. Негизи ошол айыл өкмөттөр менен негизи сиздин иш алып барууңуз кандай деңгээлде өтөт? Канчада бир алар менен бирликте баягы жолугушуп, негизи жергиликтүү калктын пикирлерин, сунуштарын угуп, көйгөйлөрүн чечип келүүгө аракет жасап жүрөсүз? Мен ар бир айыл өкмөткө ошо ар бир маселе боюнча жеринде барып өзүм көрүп келген аракет кыламын. Анткени өзүм көргөндөн кийин бир туура чечим кабыл алуу мындай мүмкүн болот да. Аны көрбөй туруп чечим кабыл алуу кыйын. Жума сайын бизде аппараттык кеңешмелер болуп турат, айыл өкмөт жетекчилери менен. Ал жакта тийиштүү тапшырмалар берилет. Анан кийин телефон аркылуу күн сайын, азыр бүгүнкү күнү соц тармактагы менин өзүмдүн ишиме жакшы мындай жардамын берет десем жаңылышпайм. Себеби соц тармакка кандайдыр бир маселе чыгып кала турган болсо, дароо мындай чечкенге бизде көрүүчүбүз бар экен, кабыл алып койсок. Алло, саламатсызбы? Сиз түз эфирдесиз? Угуп жатабыз. Саламатсызбы? Иши суроо берейинсизби? Ыр айынан чалып атам. Биздин Токмоктон келатканда жолдор аябай ичкерип кетти да. Анан ошону бир карап. Кайсы айылдан? Кайсы айылдан дедиңиз? Дөң арык айылынан, Дөң арык айылдан. Буранада. Кегетиге кетип бараткан жакта. Рахмат, сурооңузга абдан актуалдуу суроолордун бири. Кегети, Бурана негизи ушул жааттагы жолдордун азыркы кездеги акыбалы чын эле начар экендиги баарыбызга эле маалым, өзгөчө жай мезгилинде, кыш мезгилинде өтө сезебиз. Теле көрүүчү абдан туура айтат. Мен да өзүм ошол айыл аралап жүрүп, ошондой ушул теле көрүүчү айткан маселеге мен өзүм да туш болдум да, көрдүм. Айыл ичиндеги жолдордун кичирип кеткен себеби ошол ичкерип кетти. Ошол айылдын жашоочулары бул жанагы үйүнүн заборлорун, дубалдарын ушу ашыкча чыгып кеткен да. Эки тараптан тең чыкканда анан жол ичкерип кетет. Мына бул дагы болсо дал ушул айыл өкмөттөгү деңгээл эмес, бул жогорку эле деңгээл окшойт да. Себеби дал ушул дагы да болсо ушул жеринин туура эмес үлүшүнө өзү кирип алгандыгы, жерин туура эмес колдонгондугунун негизинде келип жатат да. Жылдырып алышканда жанагы үйүнүн границасынан чыгып, ана эми ал жерлер боюнча бизге атайын Канат Сагынович Ыйгар Мукт өкүлүбүз тапшырма берген ар бир айылдын жанагы техникалык паспортун түзүп чыгуу боюнча. Бул ошол жанагы архитектура кызматы менен биргеликте биз азыр ошондой жолдорду ар бир айыл боюнча карап чыгып, анан кийин сот аркылуу же болбосо күч органдары аркылуу мындай биринчи алдына түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, эми чыгып кеткен болсо, мына Бишкек шаарында деле көрүп атпайбызбы? Канчалаган үйлөр, канчалаган жанагы курулуштар мыйзамсыз чыгып кеткен жанагы границадан бузулуп атпайбы? Андай кадамга биз дагы барышыбыз керек. Себеби жанагы көчөдө баратсаң тротуар жок. Чал кемпирлер, окуучулар баса турган, элдин баары жолду басып жүрөт. Себеби жана тротуарды жолдун эки тарабынан жашоочулар эле ээлеп алышканда, дубалдарын жылдырыпчы. Ал боюнча биз иш алып барабыз, айыл өкмөт башчылары менен тапшырмалар берилген. Бул маселе бар. Түшүнүктүү. Анан дагы ошол биздин берүүбүзгө ченделген убакыт дагы өз соңуна келип жаткандыгына байланыштуу көрүүчүлөрдүн дагы бир өтүнүчү бар эле. Былтыркы жылдардан бери ушул спорт аянтчасы, футбол аянтчасын куруп берүүнү өтүнүп келишкен. Бул жаатта быйыл ушул курулган объектилердин арасында ушундай спорттук аянтчалар дагы барбы? Биз Чүй айылында ушу жакынкы күндөрү спорт зал ачкан турабыз. Бул мен айтып өтүп кетсем 23 миллион сомго аябагандай жакшы акыркы үлгүдөгү жанагы резиновый эмеси менен жасалма аянтчы. Жок, мындай үстү жабык капиталдык курулуш болчу. Ошол берилген атат. Андан сырткары 11 жылга айыл өкмөтүндө кичи футбол аянтчасы
демелчүлөр тарабынан 3,5 миллион сомго салынды. Ибраимов айыл өкмөтүндө Кошой айылында дагы 2 миллион 700 миңге бул баягы дем берүүчү грант эсебинен салынды. Кегети айыл өкмөтүндө спорттук комплекс ушу август айында 23-жылы ачылган. Бул дагы 26 миллион 587 миң сомгочу. Ал эми жалпы район боюнча спорт комплексинин саны 4 спорт комплексибиз бар. Анын ичинен футбол талаасы, 1 футбол талаабыз бар. Андан сырткары кичи футбол аянтча бул 10. Эми ар бир айылда спорт аянтчылары болуш керек. Жаштар спорт менен машыгыш керек. Спорт ден соолук, спорт бул жаштардын келечеги, мамлекетибиздин келечеги. Ошон үчүн спорт менен машыгууга шарттар түзүлүш керек. Негизи эле Чүй районунун жаштарынын тилеги орундалган экен. Бул жаатта сөзсүз түрдө былтыркы айтылган убада быйыл сөзсүз түрдө аткарылыптыр. Ушул эфирибиздин соңунда негизи эле сизге өзүңүзгө азыркы учурда бир микрофон демекчибиз. Себеби ар бир жетекчи бул өзүнчө эле бир менеджер болуш керек эмеспи? Өзүнүн ушул айланасынын, өзүнүн ушул жетектеп жаткан аймагынын кандайдыр өнүгүп өсүшүнө өзгөчө бир салым кошо турган жоопкерчиликке ээ. Андыктан дал ушул 5 айдын ичинде сиз кандай жеке өзүңүздүн ушул акимдик кызматыңыздын артынан бир элиңизге, жериңизге шарттар түзө алдыңыз, иштерди аткара алдыңыз? Мен өзүм айылда өскөн жигитмин. Айылда өсүп жүрүп, азыр ушул Чүй районундагы айылдагы проблемаларды мен ошо айылда жашап жүргөндө эле билчүмүн да. Ошон үчүн ар бир маселени чечүүдө ал маселени түшүнүш керек. Негизиненчи элдерге шарт түзүп бериш керек, социалдык маселени чечүү керек, аны чечүү жолдорун да билүү керек. Анан учурдан пайдаланып айтат элем, биз мамлекеттик кызматчыларыбыз да жооптуу кызматка бизди дайындап атат. Бул эң жөнөкөй жанагы адистен баштап мына министр, президентке чейин, даже президентибиз чакырып атат, жоопкерчиликтүү болгула, урдабагыла, коррупцияга алынбагыла, таза иштегиле депчи, мына айлык майналарыбызды көтөрүп берип атат, шартты түзүп берип атат. Анан мамлекеттик кызматчыларга мен кайрылат элем, айрыкча Чүй районунун мамлекеттик кызматчыларына, муниципалдык кызматчыларына ар бирибиз ушул кызматка келгенде мамлекеттик кызматчынын антын беребиз да. Ошол антыбыздан чыкпай, Кыргыз Республикасынын конституциясынын мыйзамдарын сактап, таза иштөөгө чакырам. Келечек алдыда, Кудай буйруса, мына мамлекетибиз өнүгүү жолун тапты, өнүгүү жолуна түштү. Мамлекетибиздин бюджети көбөйүп атат. Ошого биз дагы ар бирибиз салымыбызды кошууга мен чакырам. Кыргыз элине аманчылык каалайм, мамлекетибиз өнүксүн, токчулук болсун мамлекетибизде, Кыргызстан өнүксүн. Айтканыңыз келсин. Толук кандуу сөзүңүзгө кошулмакчыбыз. Жана дагы эскерте кетсек, урматтуу теле көрүүчүлөр, бүгүнкү биздин ушул жыл жыйынтык көрсөтүүбүздүн алгачкы ушул маегибиз Чүй районунун акими Алмаз Аттакуров менен болду. Биз дагы ишенебиз, ушул келерки жылы жогоруда аталган иш-чараларды биз УТРК Чүй телеканалы аркылуу чагылдырып, чын эле жетишкендиктер менен Чүй району дагы бир ирет мактанып кетет деп. Убактыңызды бөлүп келип бергениңизге терең ыраазычылык билдиребиз. Ишиңиздерге ийгилик. Өзүңүз айткандай эле Кыргызстаныбыз жана районуңуз өнүгүп өсө берсин келе жаткан жаңы жылыңыз менен. Дал ушундай нотада бүгүнкү биздин көрсөтүүбүздү дагы жыйынтыктайбыз. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.